Өнүгүү прогресс фракциясы 9 ай ичинде бир топ көйгөйлүү маселелерди фракция жыйынына көтөрүп чыгышты. Алардын бири ЕЭПтин 18 техникалык талабы. Фракция өзүнүн отурумунда өкмөт мүчөлөрүн чакырып, август айында күчүнө кирип жаткан техникалык талаптар боюнча маалымат алган болчу. Анда тийиштүү министрлик ведомстволордун өкүлдөрү 100% толугу менен бул талаптарга даяр эмес болуп чыккан. Эгер Кыргызстан 12 августка чейин бардык талаптарды аткарбаса, өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын Кыргызстан эч жака чыгара албай калат дегенди түшүндүрөт. Эртең Евразэстин мүчөлөрү айтышы мүмкүн. Техникалык регламент боюнча биз кол койгонбуз. Ар бир товар, Кыргызстанга келген товар, техникалык регламент негизинде келиш керек. Лаборатория өтүш керек. Биз сиздерге лаборатория бербейбиз. Өзүңүз жасагыла депсе, бүт товарлар Кыргызстанга кирбей, Россия, Казакстан кетет. Ким жоопкерчилик алат? Конкреттүү түрдө жооп бере албайт. Өкмөттүн башчысы жоопкерчиликти алыш керек. Соңку 9 айдын ичинде Өнүгүү прогресс фракциясы бардыгы болуп 26 жыйын өткөргөн. Анын ичинде кезектеги жыйындардын саны 20, көчмө жыйындар 3, ал эми кезексиз жыйын 2 жыйын өткөн. Фракция бул аралыкта ар бир министрлик менен ведомстволорду чакырып, алардын аткарган иштери боюнча отчет алып жатты. Алсак транспорт жана жолдор министрлигинин 2016-жылга болгон отчетун фракция канааттандырарлык эмес деп тапкан болчу. Эл өкүлдөрү аталган министрлик жолдордун курулушун сапатсыз жүргүзүп жаткандыгын айтышып, министрлик начар иштеп жатат деп баасын беришкен. Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиард доллар болсо, ошонун жарымы жол курууга кетиптир. Бирок бүгүнкү күндө курулган жолдор 1 жылга жетпей тешилип жаткандыгын сындашты. Жада калса өкмөт өзү эл арасында министрликтерге болгон ишеним боюнча сурамжылоо жүргүзгөндө аталган министрлик эң начар баасын алышкан экен. Вице-премьер барып, ушу тапшырма берет, светофор койгула деген. Уят эмес ба? Аны ушу райондун акимдери айтып койсо болот. Өзүбүздүн кызматкерлерине айтып койсо болот. Вице-премьер барып, 4 светофор койдуруп келди, рахмат дешибиз керек ба? Көп эле жерде перевал бар, бирок ушунча чукул 15 километр жерде ушунча жол кырсыгы катталып, ушунча адам набыт болуп, ушунча адам жаракат алып аткандай, значит, бир жер туура эмес да. Фракциянын жыйындары бир гана жогорку кеңештин ичинде чектелбестен көчмө жыйындар дагы уюштурулуп турду. Маселен, Чүй облусунун Москва районунда Өнүгүү прогресс партиясы өзүнүн аракети менен 58 МТСти ачып, ага фракция мүчөлөрү дагы барып катышкан болчу. Мындан 2 жыл мурда Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган райондун эли менен жолукканда жергиликтүү тургундардын бирден бир өтүнүчү дыйкандарды техника менен камсыз кылуу болгон. Буга байланыштуу фракция лидери айткан убадасын кармап, Москва районуна машина трактордук станциясын ачып берген болчу. Жаңы МТС ачылып, бул жерде жаңылык келип атат. Жаңы турмуш, жаңы жашоо, жаңы бир ой менен, таза бир ниет менен бир жаңыча кадам басайлы деген мына ушул ой менен. Көлөмү көбөйүш керек айыл чарбанын продукциясын. Ошондо гана биз ЕЭПтин алкагына биз базардан чыга алабыз, урматтуу агенттер. Бул биздин максатыбыз. Бул максатка биз жетебиз. Бизге ишенгиле, биз аны аткарабыз. Бул далил катары бүгүн мына сиздерге бул далил. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясы тарабынан уюштурулган иш-чаралар туурасында айта турган болсок, фракция 2 чоң конференция, 2 тегерек стол, 4 семинар, 9 коомдук талкууларды уюштурган. Мындан тышкары эл өкүлдөрүнүн аймактарда болгон жолугушуулардын саны 90дон ашат. Өнүгүү прогресс партиясы 2015-жылы түзүлгөндө эле республика боюнча 60 МТС ачууну максат кылып койгон. Андыктан бул партия жогорку кеңешке келгенден кийин өкмөттүк деңгээлде жер-жерлерде МТСтерди ачуу туурасында токтомдун кабыл алынышын демилгелешкен. Ага ылайык өкмөттүк деңгээлде республика боюнча 38 машина трактордук станция ачылса, Өнүгүү прогресс партиясынын аракети менен 20 МТС ачылды. Ошентип айткан убадасын кармашып, 60 МТС Ысык Көл облусунун Дархан айылында ачылды. Бүгүнкү күндө 58 МТС бар иштеп атат. Биз деген бул сөз, бул биздин программабызды биз аткардык. 2015-жылы шайлоо болгон болсо, бүгүн март айы 2017, биз 1,5 жылдын ичинде өзүбүздүн программабызды аткардык. Себеп бүткөндөн кийин, бүт талаа жумуштар бүткөндөн кийин ушул жергиликтүү мектептерге, жергиликтүү больницаларга да жардам бериши мүмкүн, жолдорго суу чачканга жардам бериши мүмкүн. Эгерде биз бул жерден азыр жерден чыккан продукцияны жакшынакай сапаттуу кылсак, жакшынакай бир упаковка кылсак, жакшынакай бир баасы болсо, биз мына ушул ЕЭПтин алкагында базарына чыгып, кандай деген атаандаштыкка туруштук бере алабыз да. Ошондо биздин экономикабыз чыгат. Техника бул, андай айтканда, бул жашоо.
эгерде техника иштесе жер иштелет, жер иштесе анда курсаң ток болот деген сөздү айтып атты. Өнүгүү прогресс фракциясы отчеттук мезгилде бир гана министрлик менен ведомстволордун ишин карабастан аялдардын ден соолугуна дагы көңүл буруп келишти. Өткөн жылы өлкөдө онкологиялык илдеттерден 120 аял каза болсо, көкүрөк рагынан 93 аял көз жумган. Каражаттын жоктугуна бүгүнкү күндө алыс аймакта жашаган аялдар өз убагында дарылана албай, оору өрчүп кеткенди гана келишет. Буга байланыштуу Өнүгүү прогресс фракциясы өзүнүн отурумунда өлкөнүн аймактарындагы аялдардын ден соолугу жана аялдар арасындагы онкологиялык оорулар тууралуу жагдай жөнүндө маалымат уккан болчу. Азыр айтабыз, акча каражат жок деп атасыңар. Акча каражат бар. Дагы бир жолу айтып кетейин. Акча каражат бар. Туура эмес жака колдонуп аткан Минфин туура эмес колдонуп аткан акчаларды туура эмес жака багытталган көп булактар бар. Мына 165 миллион кан диабет сахарына берип атыптыр. Эмне үчүн биз онкологияга бере албайбыз? Эмне үчүн бере албайбыз? Уже мына экинчи орунга келип калыптыр. Жүрөк кан тамыр оорудан кийин онкология болуп калыптыр. Чечиш керек маселени. Конкреттүү түрдө чечиш керек, все бүттү. Тармактык бөлүктөр боюнча каралган мыйзам долбооруна токтоло турган болсок, социалдык экономикалык жаатта 10 маселе каралган. Мыйзамдуулук жана тартиптүүлүк боюнча 5, мамлекеттик түзүлүш багытында 4, айыл чарбасы боюнча 3 болсо, өнөр жай тармагындагы 1 маселе каралган. Ал эми мындан башка дагы 17 маселе көтөрүлгөн. Ал эми мыйзам долбоорлорунун санына токтоло турган болсок, фракциянын депутаттары демилгелеген 116 мыйзам каралган. Биргеликте демилгеленген мыйзамдардын саны 162. Фракция депутаттары өлкө үчүн маанилүү болгон бир канча мыйзам долбоорлорун сунуштап келишти. Айрымдары колдоо тапса, кээ бири маанилүү мыйзамдар өтпөй калып жатты. Эл өкүлү Мирлан Бакиров фракция 9 ай ичинде жемиштүү иштеди деп эсептейт. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары сапаттуу мыйзамдарды жазып, депутаттардын талкуусуна коюп келгенин айтат. Кабыл алынган мыйзамдар боюнча айта турган болсом, мен жайыт жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ал мыйзам кабыл алып иштеп жатат бүгүн. Анын мааниси жана маңызы жайыттан түшкөн каражатты мындай ачык айрым пайдалануу максатында анын 3/1 бөлүгүнөн кем эмеси жергиликтүү бюджетке түшсүн, анын көзөмөлүн жергиликтүү кеңештин депутаттары кылсын деп өзгөртүү киргиздик. Кээ бир айыл өкмөттөрдө карама каршылыктар бар. Жайыт комитет төрагасы менен айыл өкмөттүн башчысы. Ошол жерде жайыт комитеттин төрагасын айыл өкмөттүн сунушу менен жайыт пайдалануучулар 4 жылга шайлап алсын деген дагы норманы киргиздим. Алындай тең салмактуулукту камсыз кылат деген максатта. Бир топ убакыттан бери талкууда жүргөн мыйзамдар бар. Мисалы, экспорттук пошлина мыйзамы бул өзүнүн кен байлыктар. Ала Бука, Чаткал районунан сыртка ташылып жаткан алтын кошулмасы бар концентраттарды ташып чыгарып атат. 6 жылдан бери жаңылышпасам бир 600 миң тоннага чейин чыгып кетти. Бул жерде да бир топ депутаттар менен биз демилгелеп жатабыз. Ошол чыккан алтын концентрат кошулмасы бар концентраттарга экспорттук бажы пошлинасын киргизүү. Өнүгүү прогресс фракциясында болгон 13 депутат болсо дагы парламентте азчылыкты түзгөнүнө карабай, көптөгөн мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келишет. Өнүгүү прогресс фракциясынын соңку 9 айында шайлоочулар менен болгон иштер туурасында маалыматтар туурасында айта турган болсок, фракция лидери 324 адамды кабыл алып, алардын суроо талаптарын, сунуш пикирлерин уккан. Фракциянын коомдук кабыл алуусунда болгон жарандардын саны 972ден ашат. Бардыгы болуп 2000ден ашык жаранды аталган фракция кабыл алган. Өнүгүү прогресстин депутаттары фракция лидери Бакыт Төрөбаев менен биргеликте республиканын бардык аймактарында болуп келишти. Эл өкүлдөрү жеринде калктын социалдык экономикалык маселелерин угушуп, көйгөйдү жаратып жаткан маселелер менен жакындан таанышып келишкен. Жер-жерлерде көтөрүлгөн маселелер андан соң фракциянын жыйындарында каралып, тийиштүү министрлик менен ведомстволорго дагы жөнөтүлгөн. Бул жөнөтүлгөн арыздардын үстүнөн фракция дайыма көзөмөлгө алып турат. Фракцияга келип түшкөн кат аркылуу кайрылууларга токтолсок, фракцияга 2020 кайрылуу түшүп, 872 кайрылуу каралып чыгып, 990на жооп кайра жөнөтүлгөн болчу. Электрондук каттардын саны 768ди түзүп, 120 кат депутаттар тарабынан каралып чыккан. Фракцияга 260 экономикалык багыттагы каттар келип түшкөн. Калкты социалдык жактан коргоо жаатында 245, саламаттыкты сактоо боюнча 271 кат фракцияга келген. Турак жай боюнча 110, ал эми билим берүү, илим, жаштар, маданият, спорт тармагына байланышкан 80ге жакын кат каралган. Соода, курулуш, транспорт, байланыш жана энергетика тармагы да четте калган эмес. Бул тармактар боюнча 90 кат келген. Өлкөнүн айыл чарбасына тийиштүү болгон 160 кайрылуу каралган.
мыйзамдуулук, тартиптүүлүк, армиянын ишмердүүлүгү, улуттук коопсуздук, мамлекеттик кызматы жана укук коргоо органдары боюнча 180 кат түшкөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине байланышкан 125 кайрылуу каралып чыккан. Мындан дагы башка 950 кат келген. Ошентип жыйынтыгында фракция 9 ай ичинде 2471 каттарды карап чыккан. Ал эми фракция жыйындарында каралган маселелерге токтоло турган болсок, баш аягы 23 маселе талкууга алынып, дагы 17 башка маселелер талкууга түшкөн. Эгер келип түшкөн каттарды аймактарга бөлө турган болсок, эң көп каттар Бишкек шаарынан келген экен. Ал эми эң аз кайрылган аймак Талас облусу 88 кат келген. Бул жерде шериктештиктеги өлкөлөрдөн келген каттарды дагы айта кетсек, алардан 10го жакын кат келип түшкөн. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев Ош облусунун Өзгөр районундагы Аюу айылында жер көчкүдөн жапа чеккендерге 200 000 сом суммасындагы гуманитардык жардам көрсөткөн. Мындан тышкары Дача сууда авиа кырсыктан жабыр тарткандарга акчалай жардам көрсөтүп, тамак аш продуктыларын берген. Ушул жылдын май айында Жалал Абад облусунун Сузак районундагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы жардам көрсөткөн болчу. Өнүгүү прогресс фракциясы ошондой эле эл аралык уюмдар менен дагы тыгыз кызматташтыкта иштеп келишет. Алардын бири Улуттук демократиялык институт болгон NDI уюм менен байланыштар жылдан жылга бекемделип келет. Аталган уюм дагы Өнүгүү прогресс фракциясынын ишин баалап, өз ара кызматташтыктарды бекемдөөгө кызыктар экендигин билдирип келишет. Биздин фракциянын эң негизги идея менен биз чыкканбыз. Бул аймактарды экономикалык көтөрүү жана күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстан деген идея менен чыкканбыз. Биринчи келип эле биз парламентте NDI менен тыгыз байланышта иштедик. Жалпысынан Өнүгүү прогресс фракциясы 9 ай ичинде жемиштүү иштеп, бир топ маанилүү мыйзам долбоорлорду кабыл алууга жетишти. Фракциянын бирдиктүү командада иштеп, ийгиликтерге жетишүүсүндө анын лидери Бакыт Төрөбаевдин салымы чоң дешет фракция мүчөлөрү. Депутаттар ушуну менен токтоп калбастан, дагы бир катар маанилүү мыйзамдардын үстүнөн иштей тургандыктарын билдиришти.